Assalamu алейкум тондар. Бүгүнкү ат багуу сырларында бүгүнкү биздин маекте бир аз баарлашууда өзүмдүн бир тууган акам, көп айтат эле го жанакы бир тууган жалгызсың дегендер. Мына ошол менен бир тууган акам болот. Шубарканын үйүнө келип атам, ушу көк ат тууралуу бир аз маалымат ала кетели дедик. Кээ бир инсандарга кандай ат багуунун мисалы сырлары менен жана режим деп коебу, ошолар менен бөлүшүү максатында ушул жерге келип родной Шухар акам менен кичине маек алып кетейин деп атам. Ассаламу алейкум Шухарга. Алейкум ассалам. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аллага шүгүр, жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бир аз көк ат тууралуу кичине маалымат бере кетсеңиз, сизге кай жактан кандай келип калган, же кулундан баштап өзүңүз кармап атасызбы? Ошол тууралуу бир аз айтып кетсеңиз. Көк аттын адреси Кулунунда энеси менен келген бул. Тынар досумда. Анан Тынар досум Эркин укама энчилеп берген. Өкүл атасы болот. Анан былтыр мен сатып алдым укаман. Ушу менен ат кылып минип атам мен. Тынар Курбаналиев өзүңүздөр билесиздер, кыргызга таанымал кудул, белгилүү элестер. Мына ошол кудул агабыздын жакын досу болот, родной дос деп коет го. Мисалы, мунун режим боюнча бир аз айта кетсеңиз, мисалы, бир күндүк режими эртең мененен баштап кечке чейин кандай каралат? Бир күнкү режими эртең менен азан убакта турам, намазга турганда от салам. Ошо менен саат күн чыккан убакта сугарам. Сугаргандан кийин дагы азыраак от салып коем. Анан ошо менен турат, саат 2-3кө чейин. 2-3төн кийин дагы от салам. Анан кечке маал сугарып туруп күн батаарда. Анан азыраак жем берип, ошо бойдон тек коем. Анан жатар убакта дагы азыраак чөп салып коем. Бирок мен атты асып байлабайм. Негизи ат көп айтат, жем бергенден кийин асыппы же болбосо каңтарып коебуз деп айтат го. Ошол сизде кандай ошол? Негизи өзү атты асып байлаган жакшы да. Осурукту салып, сулугу менен турган жакшы. Канчалык муздак абан жутса, ошончолук аттын ички аппаратындай тазаланат да. Анан мен андай кылбайм. Көбүнчө ошо жүгөнү бойдон, ноктосу бойдон узун кылып эле байлап коем. Кааласа жатат, кааласа жейт, кааласа уктайт, кааласа турат. Адам деле бел ооруп кетсе жатып алат, ошондой да бул жылкы деле ошондой адам мүнөз болот да. Адам кандай жаткысы келсе, жылкы деле жаткысы келет. Мен ошондой эле тарбиялайм. Үйүрү жана улагы тууралуу да бир аз айта кетсеңиз. Улагы Кудай кааласа улагы жакшы. Улак ашканда жөн эле буту коерго жер таппай калат. Болушунча чуркайт жаныбар. Анан үйүрү болсо ушул адам кайтаргандай. Элдер жайы менен аркасынан ээрчип кайтарса, буну кой берем, жүгөн шүпүрүп туруп эле бейин аркасына. Ушу менен жайы менен сентябрга чейин элдин баары жок аркасынан жүрсө, меники жайытта жүрө берет. Жылбайт десеңиз да. Бул кантип эле ошентип айтып атат, видео далил барбы дегендер, мен өзүм билесиздер, Чалка деген жайлоодомун. Мына ошол жерге ушул ат үйүрү менен барат, жайы менен көз алдыбызда жүрөт дегендейчи. Ал нерсени буюрса ушул атты жакшы эстеп калыңыздар. Кудай кааласа быйыл да жайлоого чыкканда, жайкы сезондо бир үйүрүн да тартып киргизип коесуң, Кудай кааласа. Кудай кааласа үйүрү кандай экен, үйрүгөндөрүн жөн элечи. Анан жанакы улагын деле негизи тартайын дегем, бирок кандайдыр себептерге байланыштуу мен өзүм улагка чыкпаганга бир аз тарта албай калдым. Буюрса улагын дагы алда көргөзөбүз, ошону жакшы бир мына ушул көк атты Кудай кааласа эске алып коюңуздар. Анан тойт маселесине келгенде кандай тойт бересиз? Беде, чөп? Беде берем постоянно. Үзүлбөйт. Үйүрдөн кармаганда 3-чү орун беде берем. Ичи тазалансын деп. Андан кийин 2-чи, 1-чи орун беделерди. Алып келип бере берем туруп. Тазасын тандап. Аралаштырып. Анча чөп дагы салып коебуз. Көбүнчө беде жейт. Саган эле беде. 1-чи орун бирок бир аз мындай көбүрөөк жана сидирип берет дейт. Анан 2-чи орун жакшы дейт. Ошол кайсысына бир аз ошол тууралуу айта кетсеңиз? 3-чү орун атты көбүрөөк сидирет да, себеби ал баягыдай сууну көбүрөөк талап кылат беде. Анан сууну көп ичкендиги үчүн атка берсең атты мындай тагын зактатып берет да. Эгерде 1-чи орун, 2-чи орун болсо жакшы болот да ал. Баягы сууга тойбогон беде атка жешимдүү болот, нары сидире бергөн. Урматтуу достор, ушул жерден сөздү жыйынтыктардын алдына бир сөз айта кетейин. Негизи ар бир кыргыздын
үйүндө сөзсүз түрдө бирден ат, жок дегенде 2-3төн жылкы сөзсүз болуш керек. Анан жанакы кээ бирлер комментарий жазып коюп, элдин баары эле саяпкер болуп кетип атат го деп. Саяпкер деген ким туугандар? Ошо биздин элдин эле арасынан чыккан, алар болгону ар бир убактысын, саатын, мүнөтүнө чейин жашоосун атка арнаган инсандар да. Бул жердеги мен чыгарып аткан ат жана аттын ээлери булар ошо карапайым эле өзүгө окшоп эле жашагандар, үй бүлө баккан, бир жерде турбаган, иш кылган, бизнеси бар, жумушу бар инсандар бош убактысында ошол текке кетпесин деп бош убакты издеп, ошого ат кармап, ат минеп, анча мынча кыргыз билесиздер, улакчанды болобуз, ошо улакка чыгып, ошол нерсени колдогон мисалы инсандар болот. Маегиңиз үчүн чоң рахмат Шупарка, ишиңизге Рахмат ийгилик. силерге да, Алла ыраазы болсун.